Biz dagı bul жерге канчанчы 20-чы жолу келип атам генеральный прокуратурага. Эшиктен тосуп алып эле алдап кетирип атышат да. Мына акыркы жолу келишим сиздерге. Сиздерге окубай укпай койгон факты деген запись анда мындай кагаздарды бүт интернеттен окугула. Анан эмне иш кылып атасыңар? Кылган ишиңер деле көзгө көрүнүктүү эмес. Курманкул Зулуш Токторалиевич лично өзүңүзгө эле тиешелүү экен. Өзүңүз кабыл алыңыз, замыңызды көрө элекмин, замыңызды тааныбайм дагы мен. Буга чейин сизге 20 жолу келип нерде Курманкул Зулушев жалдырадым мен. Мына эшикте жүргөн балдарыңыз киргизбейт экен. Бандиттериңиздерди койдоп коюңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, саламат бошоп азыр. Абдулла аке, бир экеле сөз. Мен эшикке келдим, мага бир жардамыңыз керек болот. Мен деген канча 1 жылдан бери ушул жерге келем, ар ким тосуп алып эле эшиктен кетирип атышат. Эшикке чыгып бере аласызбы? Бул кабылдамада отурам. Мен азыр чаламат, бир мүнөттөн азыр мен телефон менен сүйлөшүп аттым бул жакта. Баардыгы ушинтип атат да, мен чыдабай кетип калып атам. Бүгүн акыркы жолу эркекче эшигиңиздердин алдындачы, эшигиңиздердин алдын кан кылып өрүп берем мен. Ошо не, бу жакта биринчи линияда бирөө менен сүйлөшүп атам дейт. Азыр чалам. Хорошо. Урматтуу абонент, сизге мой О мобилдик жүктөмөсүндөгү өзүңүздүн каттуу маалыматтарыңызды актуалдаштыруу жана тастыктоо зарыл. Бул үчүн онлайн идентификациядан өтүп, ЖО мобилдик операторунун жакынкы сатуу жана тейлөө кеңсесине өздүктүү тастыктоочу документ жана сим-карта менен кайрылууңуз керек. Кененирээк маалыматты 723 номери боюнча алсаңыз болот. Уважаемый абонент, вам необходимо актуализировать и подтвердить свои регистрационные данные в мобильном приложении «Мой О», пройдя онлайн-идентификацию или обратиться в ближайший офис продаж и обслуживания мобильного оператора О с документом, удостоверяющим личность и Келем деген. Мынаке албай атат. Постоянно ушинтип алдашат. Бул ким деди эле? Курманкул Зулушевдун Курманкул Зулушевдун замы. Оң колу. Мынаке албай койду. ушундай айтуугандар келет, кетет, карапайым эл келет, кетет, карапайым эл келет, кетет. Айтышат, ооба макул дешет, бирок ушинтип телефондорун албай коюшат экен. Анан кийин прокуратурага барганда айтышканда, прокуратурага барганда эчтеке деп айтпайсың. Алды кагаздагы боюнча деген деп сотко барганда да ошентип айтышты да, баягы. Ошентип эле кой, минтип эле кой, башыңды оорутуп анан кайра камайт, типа мен жактык болгон сыяктуу болушупчу, кайра камап коет, анан минтип коет дешип, баягы мындан нерсе мурун башыман өтпөгөндөн кийин бардыгына макул болдум. Ошолорго алданыпмын мен. Акча алган берген жөнүндө далилдеримди азыр ушул интернет соц тармагынан көрө аласыздар. Тергөөчү Ибраимов Илгиз менен да сүйлөшкөм. Менин аркамда тергөөчү прокурорлор бар, менин аркамда дагы укмуш деген прокурорлор бар. Сен актыгыңды далилдеп чыгып кете бер. Сен бул жерде аксың деген сөздөрүнөн бери бар болчу. Ошолорду эч мындай жаратпай коюшту менин фактымды. Алар болсо ошол мен эле көтөрүп барган кагаз жарабай калып атат. Алардын көтөрүп келген кагазы мага иштеп атат. Мыйзамды бардыгыбызга бирдей кылып иштетип бериңиздер. Алло. Биз азыр бүтүрдүк да. Анан макын айтып койчу. Кече бул капа болуп атпайбы, бир аял барыптыр, анан бул эске жазам деди, тияка жазам деген кептер болуптур да. Анан такси кирди. Анан бул бажам жетелеп барып сүйлөп, мына 1 сааттай сүйлөштүк. Эми макы бир аз оозун жаап, көрүнгөндү тиякары жаздым, эжеси келип алып биякары жаздым деп турсунчу. Анан эптеп, ооба, мына бүтүрдү да азыр. Бүтүрдү. Ошондо саат 1:30 болуптур. Алар сүйлөй берет, ар ким закон айта берет деп атып. Ушинттик. Анан мен бул ата чүн башым туттум эле. Анан эртең күнү артыман бирдеке жазуу пазуу келбейби деп жалдырады. Андай болбойбу? Жок. Ал бул биз келгенде эле чакырганда бүтпөдү, кече ошо тажеңес кирген турбайбы? Анан мисалы үчүн булар деле мындай кабардар болуп турат экен, эртең күнү артынан ал жазбайбы, үнтпейби депчи. Анан мынтип айтты. Эгер кайрап ата
Экөөбүз актансанда бизди аралаштырбайлы, сизди аралаштырбайлы, өз алдынча актанып чыгып кетебиз деп атпайбы? Ооба, апам айтты. Иә. Мага чалып айтты апам. О да, ошо менен таксичилер сүйлөп, мейли менден эмесеңер өзүңөр чыгарып сүйлөшчү деп атам, ушундай кылдык. Анан эртең менен кандай болбосун макка кирем мен. Кирип айтайынчы, эгер эми бир жекеде дагы бир бала болсо, акчаны эптеп өткөздүк. Долларга айлантып деле азыр масса өттөн келип айлантып бердик. Анан эми бир бала болсо, биз акчанын колдоруна кирди. Анан дагы чалчыса, биз кайсы өтүс менен акчаны өр деп айтабыз, туурабы? Жок. Кайрат ата деди да. Нар жакта ошо экөөңүзбү, келиниңизби, эмнеси, кыскасы өйдө төмөн кеттин, кереги жок. Булар бөлөк адвокат жалдаптыр деген уктур. Бөлөк адвокат жалдады. Эми ошон Кече сиздер болбой калды деген эметкенбиз да. Эми жалдаса, ал адвокатты биз сүйлөгөн гана сөз сүйлөчү аке деп коет. Уктуңбу? Мына азыр да тиги чоңдор менен сүйлөшүп атат, отурабыз. Мусафирлер калды, мен мындай мусафир болгон эмесмин. Эми ошо тиягын сүйлөшүп атышат да. Кыскасы Кайрат болгон өпкө жүрөгүн чапты да. Анан мейли ата, аз сүйлөшөм. Ушул акча менен гана бүтүрөсүн деп бул деле жарга такады. Лишний бирсине болбойт деп. Ата эптеп иши кылып экөөңүздү колуңузга салып берсем болдубу деди. Анан калганы 6 айлап, 7 айлап дагы бир майда чүйдө иштер менен бүтөт деди. Бирок сот менен бүтөт деп түшүндүрдү. Сот менен бүтөт деп? Баары мындай сот менен бүтөт экен. Мен акыркы ушул вариант 2020-жылга чыккан законго тагып атам деди. Штрафка. Штрафка тагып атсам, анда бул кесилиш керек деди. 12 жылдан кийин эмес. Айыл сайга шакафтарга кетиш керек деди. 3 жылга. Анан өзбүлөк ошондой макмен ошондой сүйлөшкөнбүз дагы. Анан эң жакшысы ушуга согласие берип атканда сүйүнүп эле ушинтип айтты. Анан жок, өз алдынча чыгам десе, анда биз эчүнчүкпайлы. Анан кантип түшүндүрүп айтып атса, биз кантип чалчыйбыз? Ооба. Анан айтты, сен нууң менен гана болобуз. Кыскасы бизге баланы салып бер, анан жол жобосун түшүндүр. 5 айдан, 6 айдан келишим жана согласие деп атты эле го. Ушул бир мезгилде бар, жок болот окшойт да. Анан иши кылып кайра айтты, уят болбойм мен деп. Мен айттым, ата бала өзүңөрчө деле сүйлөшкөлөчү мындай дедим. Ошол жанагы эже барбай эле койсо болчу экен, куда чабы же куда кыйбы ким ал? Жанагы эмнеге барган ал жанагы? Сиздер отказ болду дебеди беле? Ооба. Эчеме болду, отказ болуп калды болду дегенден кийин анан биз кайра башынан чуркай баштадык да. Жок, биз айерден кеттик дедик го. Биз деле питка кылдык да, $20,000 таап албайт. Андан көрө кесилип кетебизин деп кете бердик да. Булар чыгарабыз дегенден айткан сумманы эми бир гана ушуну түшүрөсүң да, таппай атабыз, мындай кылып атабыз деп. Болду таап келем десең, анда булар тура берет. Анан айердеги оперлерден деле мындайраак туруп сүйлөшсүн да. Алар жеткире берет экен деп түштү. Ошол калган эртең менен сүйлөшөбүз. Мейли сиздер. Я непте ийиттик. Мейли. Мейли. Батыралиев Дамир акча визитка боюнча колго түшүп азыр деген үй камагында жүргөн болчу. Батыралиев Дамир менен Ибраимов Илгизге УКМК Чүй областык УКМКсы иш козгогон. Аларды бир айда бир жолу чакырып вопрос кылып атышат. Мени деген бир жумада бир
3 күндө бир чакырып эптеп баягы вопросун бүтүрүп мени камаштын максатын кылып атышат да. А мени камай албайсыңар деп айткам, камай албайсыңар. Ошон үчүн мен суранарым ошолордон иш козгоп бергиле. Мен могу ата-энемдин колунан чыккан, келинчегим колунан чыккан акчаны Батыралиев Дамирдин өкүл акеси менен өкүл атасынын аркылуу алып атат ошолордун колунан. Ошолорду буйруса мен ушул интернеттен далилдеп берем. Курманкул Зулушев Доктор Алиевич, сиз ушул жагына жакшылап көңүл буруп коюңуз сураңчы. Алло. Алло, кандай Макс? Жакшы өзүңүң. Жакшы. Кайдасың Макс? Могу, блядь, терде азыр бирөөлөргө эметип коюпсуң го, кубалап, блядь. Силер сага чалды го. Жанагы оперчи, тергөөчү. Билбейм. Кимди айтып атасың? Антип кубалатпай эле кой да, мен барам, мен адвокат жок болуп атко, сүйлөшүпсүң го Гүлэже менен. Мен адвокат таап алып барайын. Сен ошентип мага анан конкретно ответ берип койсуң Максат. Мен качкан жокмун, мен жүрөм, мен прокуратурага бардым. Начальнигиң жүрүптүр, зам начальник. Ал көрдү. А мен качкан жокмун го, мен ошо сен Аламидин Нуровудун алдында көлөкөдө кечке турдум бүгүн. Эшикке чыккан жоксуң, чыксаң сүйлөшөйүн дегем, көргөн да жокмун сени, чын. Мен каяктан СИЗОдо жүрөм, СИЗОдо жүрдүм да башка кишилер Аканчаловго деме ишке кол койду. Алло. А, тиги ким жанагы мени кубалагандарың? Билбейт экен Макс. Мен эми тияка кирсем Улан Сакеев жок экен, анан кийин кайра чыгып келатсам эле мондо эле жармашты го, токтосоң бер келсең токто деп, болбой эле айдап алып басып бердим машинамды. Туура эле кылыпсың, аны деле мен деле билбейм ал ким экенин. Ким билет ким экенин. Токтобойсуңбу, мүтпөйсүң, тиңитпейсүңбү деп магачы, эртең аны дагы табам, блин. Буйрусачы. Бияка камерага түштү да машинага, я. Сат токсоң, аны деле өзүң эмек болчучу. Тиги эме кылчы сен, эртең ошону адвокатын тап, эртең деген продление тиги соттукучу. Бар продлевать этелик сен үй камагыңдын срогунчу. Мен айттым, тиги Улан Сакеев айтпады, эртең 2 айга узатабыз дагы ишиңди чечели деп атат, биягынчы. Барып келин прокуратурага, генерал. Я. Прокурор ошентиби? Ооба. Ошент анда адвокат тап. Ооба. Адвокатта табыш кыйын болот азыр, мен ишеничтүү бир жашынакай адвокат керек болот магачы. Анан кийин айткандан кийин бирдекелерди айта бербей турган, мындай от души сүйлөй турган адвокат керек болот да магачы. Ой, ман өзүң карайсың да ал жагы. Карайм, анан кийин терден эмне тигини тоздуртуп койдуңар эми. Илги силер да Дамир экөөңүзсүңөр да, мен тергөөчүм, анан кийин силерден бөлөк ким айтмак эле мени эми. Мындай да Дамир байке иштебей калганына уже 2 ай болду. Өзүң прекрасно билесиң. Билем, о. Азыркы учурда тергөөчү мен менен Максат байке. Алло. Угуп атам. Анан эми убагында биз бурда бир бычакташып кубалашып жүргөн кишилерди болбой мындай илгери ушундай ооруп атам же азыр ушундай болуп атат, адвокатым жок болуп атат. Адвокатым болсо барам тигибу деп мындай жакшынакай түшүндүрсөң мен да түшүнөм да Максат. Мен деле адаммын да. Жо, мен сага мен качкан жокмун го, мынакей WhatsApp постоянно күйүк. Азыр чалайын дегем да мен сага. Алсаң келип кет. Мен бир сурак кылам, ошол суроолорума жооп берип кой. Адвокатың жок болуп же өзүң ооруп атсаң, ооруп атам дегенде справкаңды алып келип кой. Ооруп атам же болбосо ооруп атпай эле ичинде мындай башка бир причиналарың болсо айтып түшүндүр да. Илгиз азыр бара албайм, момундай болуп атат, момундай десең, мен деле түшүнөм да. Туурабы? Сен ошондой кыл андан көрө Максат. Адвокат тап, өзүң жакшы адвокаттың табасың, кандай адвокат табасың, эми аны өзүң караштырасың да. Ошо эртең продлениега бирдеке кылып тап эмеликтеп. Ал сот карабайт да бизди деген. Жанагы Ар бир ишти срогунда алып барышыбыз керек да. Билесиңби, сен барып турушуң керек. Ал жерде мен чечпейм, ал сот чечет. Түшүнүп атасың? сотко да барып келдим да. Өз убагында барбай же болуп, нарбеки болсо, сот деген сен үй камагыңды деген камак түрүнө өзгөртүп коюшу мүмкүн. Сен ошондо ойлон да. Мен анда колуңа өлүп эле берем го дейм, өлүп эле. Же эмне? Өлүп эле ал жерде мен чечпейм, сен мындай кандай кызык кишисиң, мен как будто мен камап койчудай өлүп кетесиң. Сот менен прокурор чечет да. Чечилсин бул жумушту, чечпесек болбойт. Жаман кыйналып кеттим мен эркекче.
Аппак жер менен кыйналып кеттим. Ошнун ставка эмнеге кылып бербей койдуңар бизге? Ошнун ставка кылып берип койбойт белең. Же сөзсүз эле камашыңар керек эмени, кишини. Мени. Сөзсүз эле камашыңар керекпи же эмне? Кандай оюңарды эч түшүнбөй койдум мен. Эмне үчүн тиги менен ошнун ставка кылбай койдуңар мени? Папулочканы түшүндүрүп шашпай сүйлөшөйүн. Иә. Эртең келсең ошондо шашпайм да отуруп алып папулочкам кандай эмне кандай болот ошонун баарын түшүндүрүп берем. Тиги ошнун ставка эмне кылып бербей койдуңар мага? Кандай? Ошнун ставка. Тиги киши менен эмне жолугуштурбай койдуңар? Ал нерсени максат мен чечем да. Кылынабы, кылынбайбы? Мен дагы ошо жалгыз эмесмин аякта. Менин башымда да турган прокурорлор бар, менин кыймыл аракетиме баа берген. Эметчи? Кылба десе кылбайм да. Сен ошону дагы мындай учитывать этип да. Сен биякта кишинин агын карасын билбей эле анан кийин камай беришиң керек. Ал киши келип бирдеке деп айтыш керек да. Аны сабапсыңар өлө дегендей сабап отпой биякта показаниялары бар да. Бүгүн бербедим мен ксерокопияларын баардык жака берип чыкпадым аракет кылып. Бирөө чалып калды сүйлөйөр. Senin günöөлүү деген эч ким жок. Ал күнөөсүңбү, күнөөсүзсүңбү? Биз ишиңди жөнөтөбүз, сот чечет аны. Сен күнөөлүүсү болсоң күнөөлүү деп, күнөөсүз болсоң күнөөсүз деп. Сен азыр шектүүлүү. Шектүүмүн негизи. Шектүү элемин мен. Отуруп сүйлөшөбүз, сен түшүнүп түшүнбөй эле бирөөдөн бир чала учук бирдеңкени угуп эле ар нерсени айтып эле ыжылдай бер. Билейин, жашоого тоюп калбадым мен, жашагым келбей калбады. İşenesin же, ишенбейсиңби? Түшүнүп түшүнбөй ишиңди. Давай, Макс, короче, ошо айтам, эртең келчи, шашпа, отуруп сүйлөшүп түшүндүрүп берем. Эртең адвокатсыз барбайм мен. Адвокат таап алып сөзсүз буйруса, иншаллах барам. Адвокатым менен кел, адвокатым жок. Кандай дейсиң? Илгиси чалып атат. Алып барышың керек. Адвокат менен барам, сөзсүз адвокат менен барам. Итак эле чакырбайм. Ооба, сөзсүз түрдө сен адвокат менен келишиң керек. Итак эле мен сен адвокатсыз кел деген жокмун. Сен адвокат менен келишиң керек сөзсүз түрдө. Ой, буга чейин адвокаты жок эле, башында адвокаты жок эле жазылды го. Мага жазган эмелериңер кол коердо эле келди го адвокат. Амай камерага тарттырып, жанантип, камерага тарттыңар го мен. Ошондо эле келди го адвокат. Ага чейин адвокаты жок болду. Биринчи жолу баштан өттү. Адвокат ошондо башында чыкырып берип коюп белең го. Каякта мен действий бармы? Мейли, илгиси чалышабыз, давай. Адвокат алып, сөзсүз сотко кел, сотко келбесең. Ушу өзүмдүн өмүрүмө кол салып, Мамакеев больницада жаткан учурда Батыралиев Дамир, Нурсултан аттуу оперлер келген болчу. Ошол жерден келип мага айткан: "Сен аппак эле бала болчуң. Болгону бул жактан деген эмне бир балекеттерден колубуз бошобой калды. Сени деген чыгарып алмакпыз, кетмексиң үйүңө" деп атышкан. Ага дагы болбой, ата энемдин үй мүлкүн, мал мүлкүн, ушулардын бүттүгүн саттырып, акчаны алып больницада жаттым. Больницада 2 конвой менен кайтарткан болчу мени. Мен эч кандай телефон менен сүйлөшүүлөр болгон жок ал жерде. Эң акырында акчаларды алып келгенде больницанын алдынан, Мамакеев больницанын алдынан кайра Батыралиев Дамир, өкүл акеси Нүкү, өкүл атасы Кайрат үчөө келип атат магачы. Келип туруп, баягы акчаны алгандан кийин больницадан чыгарып кетишти. Больницадан чыгаргандан кийин так бир 2 сааттан келип Мамакеев больницадан алып кетти. Андан кийин барып Уровдуга алып кетишти. Уровдуга баргандан кийин жөн эле отургам. Колумда ошол учурда телефон бар болчу менин колумда. Дагы көптөгөн запистерин интернетке киргизген жокмун. Ошон үчүн буларды мен дагы аларга жооп издейт жооп табышат экен, карга карганын көзүн чукубайт болуп атышат. Сот, прокурор, тергөөчү бүттүгү бир миндикте ушинтип иш алып келишкен да. Мен буларды буйруса аягына жеткенге аракет кылам. Мен актыгымды, каралыгымды ушул жактан көрүп алыңыздар өзүңүздөр. Алло? Кайдасыңар? 10 мүнөттө барып калабыз азыр. Кайерге? Силер кайерден чыгасыңар? Мен ошол жерге токтоп турайын. Азыр эмедебиз. Тиги Горбанчадан түшүп кетатабыз. Тимурова фрунзе. Жок, ошо кайсы көчөгө чыгасыңар? Кайсы көчөгө чыгасыз? Садыгалиевадан чыгат экенбиз.
Анда Садыгалиядан чыгып элечи. Nerede sarı zapravka var go? Садыгалиядан чыкканда сары заправка. Oo. Assalamu alaikum. Aleyhisselam. Biz Sadık menен барып чыгабыз да. Ошо Садыгалиядан чыккандайын оңго буруласыңар го нары Күчүктү карай. Аха. Бурулгандайын эле остановкадан наракта бир сары заправка бар го, эмне деген, Рос эмне деген. Жана Дыйкан базарына жетпей кичине. Дордой моторска жетпей. Дордой моторчуга жетти. Ошо жерде эле мусор ящиктин жанында турабыз. Хорошо, барат алабыз. Ал эми күбөлөрдөн опер работник деп, это опер кызматчы Нурсултан деген жигит бүгүн өтө келтирип Колдорундағы прокурорлору менен, колдорундағы түрмөлөрү менен, колдорундағы мынау решеткалары менен ушу мени сындыргысы келишет. Бирок мен бул решеткалар менен сынбайм. Бул решеткаларга өздөрүнүн отуруп калышын эстен чыгарышпасын. Рахмат, кечиресиз. Мына урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, Курманкул Зулушев сиздерге катуудан бир суранып кетет болчумун. Акыркы жолу суранышым менен сиздерденчи ушул жагына жакшылап көңүл буруп коюңуздар. Мен деген 30 жарым сааттык эле кылып жүктөдүм да бул жагына видеонучу. Мен бардыгын жүктөсөм көпкө чейин жүктөлүп калчудай болот. 1,5 саат, 2 саатка чейин кетип калган атат да. Ошон үчүн көңүл буруп коюңуздар. Сиздер могуну алып барсам окуп айтышат. УКМКнын тергөөчүлөрү кабыл албай атат. Буларды деген адвокатың менен кел, андай мындай деген сыяктуу кылыпчы. Ошон үчүн сиздер чакырып мени кабыл алып коюңуздар. Эч кимге ишене албай калдым мен. Ошон үчүн эшигиңиздердин алдында 1 жылдан бери сагалап жүрөм. Мен мына үчөөңүздөрдүн эшигинин алдында. Жакшылап көңүл буруп коюңуздар. Акыркы жолу кайрылышым мен сиздерге.